Салам радиосу бүгүн өзгөчө. Баткен облусунда жалгыз гана бир радио бар. Аталган радио 19 жылдан бери обого чыгып байланыш түзгөн. Анын жетекчиси Улукбүбө Амирова радионун ишмердүүлүгүн алдыга жылдыруу менен бирге аны кооздоо аракетин көрүүдө. Биз дагы мурдагы эски дубалды буздук дагы кандай дубал койсок экен. Эми бул жерде медиа организация болгондон кийин бул жерде бардык ушул Кыргызстандагы медиа борборлордун телевидениялардын өкүлчүлүктөрү дагы биздин офисте отурат. Мисалы мына Ынтымак, 7-канал. Анан өзүмчө ойлоп калдым, биринчи заборду коюп, анан жергиликтүү ушул жерде эле сүрөтчү таланттуу балдарды чакырып туруп, муну биздики эми баягы өзгөчө болуш керек. Жакшынакай кылып бул жерде бир сүрөт тартып койсокпу, дубалдын өзүнө эле тарталы деген ой жаралды дагы. Ар бир организациянын ошол бизде отурган өкүлчүлүктөрдүн дагы логолорун тарттырдык. Учурда көптөгөн массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дал ушул Салам радиосунун имаратында чогуу турушат. Медиа тосмого көпчүлүк телеканалдардын өкүлчүлүктөрүнүн логотиптери түшүрүлгөн. Эми Салам радиосу өзүнүн креативдүүлүгү менен дайыма эле айырмаланып келген. Жөнөкөй эле дубал, ак же боз дубал тургандан көрө ошентип маалымат менен жасалгалап койсо, бул албетте өзүнүн аудиториясына да жардам берет, реклама дагы болуп эсептелинет жана өткөн кеткендерге мындай бир жакшы бир эле маанай тартылап турат. Анан бул бизге биринчи эле кезекте өзүбүзгө акысыз реклама болуп калды. Өзүбүздүн дубалыбызга, өзүбүздүн сайттарыбыздын дарегин, ошол социалдык баракчалардагы даректерди дагы коюп койдук да. Анан телефон номерин да басып бараткан адам көрүп бир эстейт дегендей. Эми жасалгасы жактамагач, дизайны жакшы, жакшы жасалган, рекламасы жакты адамды өзүгө тартып турат. Жолдон өткөндө медиа центр экени билинип турат да. Бул жерге келип жаштар сүрөткө түшүп, байкадым да, келип жаштар кызыгып атат да немеге. Дизайн жагып. Салам радиосундагы мындай өзгөчөлүк көчөдөн өткөн ар бир жарандын көңүлүн бурууда. Ал тургай медиа тосмого келип сүрөткө түшкөн учурлар да бар.